бала ат коёт. Кийин Увейс деген ат атактуу болуп кетип, Мухаммад деген атын эч ким билбей калат. Мухаммад деген ат Аллах Таалага өтө сүйкүмдүү жана Ахмад деген ат Куранда айтылган. Себеби Тарбиялоо аттуу китептен алынды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах вассалату вассаламу аля расулиллах. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Борикер мээримдүү Аллахтын аты менен баштаймын. Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга Аллахтын дуасы саламдар болсун. Барыңыздарга Аллахтын рахматын, тынчтыгын, берекесин каалайм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман бир туугандарым, мен бүгүн бир өзгөчө бир тема жөнүндө сүйлөгүм келип турат. Бул кайсы тема деп жаткан болсоңуз, бул дүйнөдө бейиштин жыты барбы деген темада сүйлөгүм келет. Албетте бар урматтуу мусулман бир туугандарым. Биз Аллахым бейиштин жытын насип кыл деп дуа кылабыз. Ал эми кала берсе, дарат алган кезде, мурдубузга суу алган кезде, Аллахумма арихни райхатал жанна ва ла турихни райхатан нар. Аллахым бейиштин жытын насип кылгын, тозоктун жытынан сактагын деп дарат алган кезде, мурдубузду жууп жаткан кезде ушул дуаны айтабыз. Негизи эле урматтуу мусулман бир туугандарым, бул дүйнөдө бейиштин жыты барбы? Бар. Бейиштин жыты бар десем, кээ бирлер таң калып жатышы мүмкүн. Бул кайсы жыт болду экен? Бул кайсы жыт экен деп таң калып жатсаңыз керек. Таң калбаңыз урматтуу мусулман бир туугандарым. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтат: "Рихул валади мин рихил жанна." Баланын жыты бейиштин жыты дейт да. Наристеде урматтуу мусулман бир туугандарым, ушундай бир бейиштин жыты бар экен. Наристени канчалык жыттап, канчалык жыттасаңыз дагы тойбойсуз. Эч бир адам ушул наристенин жытына мен тажадым деген адам жок. Башка гүлдөрдүн жытын жыттадыңыз, башка нерселердин жытын жыттадыңыз, бирок тажадыңыз да. Бирок эч бир адам наристенин жытын жыттап тажаган эмес. Эч ким тажабайт. Анткени пайгамбарыбыз айтты, наристеде бейиштин жыты бар деди. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандарым, Аллах субханаху ва таала акыретте бейиштин жытын насип кылган болсун. Ал эми бул дүйнөдө ар бир инсанга наристенин жытын Аллах насип кылган болсун. Барыңыздарга Аллахтын рахматын, тынчтыгын, берекесин каалайм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах вассалату вассаламу аля расулиллах. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Борикер мээримдүү Аллахтын аты менен баштайм. Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор, пайгамбарыбызга дуа саламдар. Урматтуу мусулман бир туугандарым, урматтуу мекендештерим, мына азыр ушул жыйында мугалимдер да отурат, бардык кесиптин ээлери отурат. Мен эмне демекчимин? Мен сөзүмдө башында айта турган нерсе, карынын сөзүн капка сал деген кыргыз элинде бир ушундай сөз бар. Эмне үчүн бул карынын сөзүн капка сал деген сөз менен баштадым? Мурда биздин кезибизде дасторконго отурган кезде биздин аталарыбыз, балам, улууларды урматта, улууларга эң биринчи салам бергин аларга. Улуулар келген кезде орун бошотуп бергин деп, мына ушундай нерсени биздин ата бабаларыбыз бизге дасторкондун үстүндө өтө көп айтчу эле. Бирок тилекке каршы азыркы кезде мындай нерселер дасторкондун үстүндө айтылбай калды. Балким барыңыздарга маалым, азыр дасторкондун үстүндө отурган кезде кантип акча тапсам, кайдан акча тапсам деген ушундай ой болуп калды да. Азыр көбүнчө дасторкондун үстүндө Россияга барсам, Бишкекке барсам, машина алсам, акча тапсам, үй салсам деген мына ушундай нерселер көп сүйлөшүп калдык. Мурда биздин кезибизде аталарыбыз дасторкондун үстүндө улууду урматта, кичүүлөргө ызат көрсөт, чоңдорго орун бер, чоңдорго биринчи салам бер деп, мына ушундай нерселерди көп айтчу. Эмне үчүн айтып атам буларды? Биз жаштарды, урматтуу мекендештерим, илимге кызыктырышыбыз керек. Илим. Мурда биздин кезибизде, биз жаш кезде чоңойсоң ким болосуң десе, врач болом, сот болом, депутат болом, кала берсем президент болом дегенге чейин ойлонбой айтчу элек. Ал эми азырчы, азыр мектепти бүткөн балага кайсы окууга тапшырасың десе, өзү да билбейт. Мектепти бүткөндөн кийин кайсы окууга тапшырасың десе, Россияга барыш керек дейт. Биз илимге болгон, билимге болгон кызыгуу таптакыр жоголуп, биздин кызыгуубуз акчага кетип калды туугандар. Кантип акча тапсам,
Qancha машина алсам, qantkende 3 qavat, 4 qavat үй салсам, ушул максатыбыз акча табыш болуп калды. Илимге кызыгуу таптакыр жок болуп калды. Балдарды ар бир тармакта окутуш керек. Эгер 5 балаңыз болсо, бирөөнү доктор кылыңыз, бирөөнү мугалим кылыңыз, бирөөнү сот кылыңыз, бирөөнү дагы бир ушундай бир кесиптин ээсини кылыңыз. Ал-илму кан-нур дейт да, бул илим дейт. Бул нурга окшош. Эгер кайсы бир кесипти тандап алган болсо, мына ошол билим алган болсо, илим алган болсо, ал бир жарыктык нур өзүнүн жолун таап кетет. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу мекендештерим, мен эмне демекчимин, балдарыбызды мына ушундай илимге, тарбияга чакырайык. Ошол илимге кызыктырууга аракет кылайык. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Нарисе төрөлгөн кезде окула турган дуа. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Нариселүү болгон учурда баланын оң кулагына азан, сол кулагына коомат айтылат. Ал үчүн алгач даарат алган соң кыбылага бет алып, нарисени колго алуу зарыл. Үндү бийик чыгарбай, кадыр эсе үн менен оң кулагына азан, сол кулагына коомат айтуу керек. Бул жаатта Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: кимде ким нариселүү болгон соң анын оң кулагына азан, сол кулагына коомат айтса, ал балага шайтан эч качан зыян бере албайт. Шарху айнил илм. Суу отту кандай өчүрсө, кайыр садага да каталарды, күнөөлөрдү дал ошондой өчүрөт. Бул баян эң сүйүктүү пайгамбарыбыздан эң пайдалуу дуалар китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Iqro Media каналыбызга катталыңыздар. Балага коюлуучу ислам дининдеги аттар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага көптөгөн мактоолор болсун. Ал улук затты канчалык көп зикир кылсак да аздык кылат. Ошол зат сиз менен бизге уул баланы жана кыз баланы берүүдө. Эненин курсагындагы наристе уул болуп чыгабы же кыз болобу, Алладан башка эч ким билбейт. Адамдар жашоону жакшы көрөбүз, ал эми өлүмдөн коркобуз. Мейли, корк же коркпо, баары бир Алланын тагдырыбызга буйрган өмүрдү гана жашайбыз. Андан көз ирмемче көп же аз жашабайбыз. Алла Таала кимге уул бала берген болсо, же кыз бала берген болсо, бу дүйнөгө жаңы келген болочок ошол наристени дин менен тарбиялап өстүрүү милдети ата-эненин мойнунда. Демек, ата-эне деген атка конгон инсандардын мойнуна баланы кандайча тарбиялап чоңойтуу милдети жүктөлдү. Төрөлгөн балага шариятка жараша оң кулагына азан, ал эми сол кулагына коомат айткандан кийин ага жакшы ат коюуга даярдык көрүлөт. Эгерде жаман жагымсыз ысымды койгон болсок, анда биз туура эмес амал кылган болобуз. Буга далил Айша радиаллаху анха энебизден риваят бар экен. Анын айтуусунда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адатта жагымсыз ысымдарды жакшы аттар менен алмаштырчу деп айтылат. Ошондуктан заманга жараша боло берет да деген принципке таянып, мусулман балага космос, союзбек жана башка ушул сыяктуу ысымдарды, ошондой эле кыздарга да талапка ылайык келбеген ысымдарды ыйгаруу адамгерчиликке да, шариятка да туура келбейт. Мына ошондуктан төмөндө көптөгөн ысымдарды сиздердин назарыңыздарга тартуулайбыз. Ары бери ойлонуп, бир пикирге келип, жаккан ысымды тандоо ыктыяры өзүңүздө болгондуктан, бир милдеттен кутулганыңыз өзүңүз үчүн да, үй бүлөңүз үчүн да чоң сыймык экендигин эсиңизден чыгарбаңыз. Анда эмесе, эркек балага коюлуучу мусулман ысымдарга көңүлүңүздөрдү. Бул баян балага жана кызга жакшы ат коюу аттуу китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Iqro Media каналыбызга катталыңыздар.
жаш балдарга мээрим төгүү тууралуу. Анас разияллаху анху айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: жаш жигиттер карыяларды урматташса, Аллах Таала аны ошол карыянын жашына жеткирип, аны да башкалар урматтайт. Бул хадис ким карыларды урматтап жүрсө, анын өмүрү узун болуп, ошол карылардын жашына жетери тууралуу сүйүнчү катары айтылган. Жаш балдарга мээримдүү болуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сапардан келгенде аларга улоосун токтотуп, бирин көтөрүп астына, бирин көтөрүп артына олтургузуп алат эле. Сахабаларга да буйрат эле: силер да бирден баланы көтөрүп, учкаштырып алгыла деп. Анан балдар бири-бирине сыймыктанып айтат болчу: пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мени астына олтургузду, сени болсо артына олтургузду деп. Жана кээ бир балдар айтат эле: пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга буйруду эле, мени палан сахаба астына көтөрүп алды деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кээде наристе балдарды алып келишет эле: ат коюп бериң, батаңызды бериң деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал наристени алдына алып олтургузганда, кээ бирлери зара ушатып жиберет болчу. Аны көргөн сахабалар ачууланып кыйкырганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат болчу: ачууланбагыла, сабыр кылгыла, бул наристе бала эч нерсени билбейт деп. Сахабаларды сабырдуулукка, кыжалат болбостукка чакырат болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал наристенин ата-энесин да кыжалат болбостукка чакырып, көңүлдөрүн көтөрүп коет болчу. Наристенин ата-энеси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кыжалат болбогондугун байкап кайра кеткенден кийин, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кийимин жууп алат болчу. Мусулмандын жана бир акысы бардык мусулмандарга бирдей мээримдүү, ачык жүздүү болуш керек. Ибн Масуд разияллаху анху айтат: пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: билесиңерби, кимге тозок оту арам болот? Сахабалар айтышты: Аллах жана анын элчиси билет, биз билбейбиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: ким ийилчээк, жумшак, жеңил, жакын болсо ошолорго тозок оту арам болот. Кээ бир сахабалар сурашты: о Аллахтын элчиси, бейишке киргизе турган амалдардан айтып бериң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: күнөөлөрдү кечирип, бейишке киргизе турган амалдардын бири жолуккан адамга салам берүү жана жакшы сөз сүйлөө. Абдуллах ибн Амр айтат: жакшылыктын бардыгы ийилчээктикте, ачык жүздүүлүктө, жумшак сүйлөөдө болот. Бул баян шарият жана тарикаттан терилген берметтер китебинин 2 томунан алынды. Наристе кезинде кайтыш болгон балдар туурасында. Дөт алейхиссаламдын бир наристе баласы дүйнөдөн кайтыш болот. Дөт алейхиссалам өтө көп ыйлап, кайгырып капаланат. Аллах Таала вахи кылып айтат: сенин балаңдын баасы канча эле? Дөт алейхиссалам айтат: эгер дүйнө толо алтын болсо да алмашпайт элем. Аллах Таала айтат: сага кыямат күнү дүйнөдөгү жер толо сооп берем. Дөт алейхиссалам айтат: ошол күнү түш көрсөм, кыямат болуптур. Бейишке кирип, наристе балдардын бейиште ойноп жүргөнүн көрдүм. Алардын арасында бир бала аларга кошулбай, башын ылдый кылып, ыйлап, капаланып олтурган экен. Ал бала жөнүндө сурадым. Мындай деп жооп алдым: ал бала дүйнөдөн кайтыш болгондо, анын үй бүлөсү ага сабырсызданып ыйлашкан эле. Андыктан бул бала башка балдарга кошулуп, ойноого батын албай жатат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: бир пенденин баласы дүйнөдөн кайтыш болсо, Аллах Таала айтат: о периштелер, силер менин пендемдин баласынын жанын алдыңарбы? Алар: ооба дешет. Аллах Таала айтат: ал пендем эмне деди? Периштелер айтышат: о Раббим,
өзіңе хамд алқыш айтты. Жана Аллахтың пендесіз жана Аллахтың жазған тағдырына ыразыбыз. Жана бардыбыз Аллахқа қайтып барабыз дешти. Аллах Таала айтат: андай болсо, бейиштен аға бир там құрып, аны Байтул Хамд деп атағыла. Анас разияллаху анху айтат: Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан: қиямат күні болғанда Аллах Таала тараптан бұйрық болот: о мұсылмандардың наристе абалында қайтыш болған балдары, мүрзөңөрдөн тургула деп. Ал бұйрық туыққан наристе балдар мүрзөлөрдөн терилеп турушат. Жана бұйрық болот: силер күнөөсүз наристе балдарсыңар, бейишке қарап жол алгыла. Алар айтышат: ата-энелерибиз менен биргеби? Аллах Таала айтат: жок, ата-энеңерге шарият милдеттемелери моюндарына жүктөлгөн. Андыктан алар эсеп кысап кылынат. Ушул сөз Аллах Таала менен наристе балдардын арасында 3 жолу кайталанат. 4-сүндө Аллах Таала айтат: жарайт, ата-энеңер менен чогуу бейишке киргиле деп. Ар бир наристе бала өз ата-энесин табат, колунан кармап жетелеп бейишке алып киришет. Кыямат күнү ар бир бала өз ата-энесин тааныйт. Бул дүйнөдө үйүндө ар бир бала ата-энесин тааныган сыяктуу эле. Бул хикая шарият жана тарикаттан терилген берметтер аталыштагы китептин 1-чи томунан алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Iqro Media каналына катталыңыздар.